Биз 2022 жылдын башында келинчеги менен бул жака келгенбиз, шаарга, Москвага. Баш кошконубуздан кийин 2 ай өтүп бул жака келгенбиз. Ошол эл катары эле үй бүлө өзү бытка тургузалы, үй тургузалы деп ушундай мүнөт менен келгенбиз. Анан кыргыздардын жашоо образына айланып калгандай, биздин дагы башыбызда кредит бар болчу, себеби карыз алып, кредит алып той кылганбыз. 1 жылдай иштедик. Кредитибиздин бир бөлүгүнөн кутулган учурубуз. Бир күнү досторубуз менен чайханада чайлашып олтуруп калдык. Өткөн кеткенде аркы беркини сүйлөшүп олтуруп, анан арасынан эки досубуз кээде ошо казино ойноп калары тууралуу, жакшы акча утушары тууралуу 50 миң, 100 миңден сүйлөп калышчу. Бул албетте мен үчүн таң калыштуу болчу. Себеби биздин денибизге туура келбегенин айтып башында эскерткем. Бирок нафс деген ушундай нерсе экен, акылымдан, оюмдан ушундай жеңил акча кимге эле ашыкча болот, кимге тоскоол болуп атыптыр деген ойлор кыйгап өттү дагы. Экинчисинен сенин деле башыңда кредит бар да деген бир өзүмдү өзүм басынткан бир мындай бир куру намыстын ойлору келди да. Анан эмне үчүн ошол жеңил келген акча менен сен кредитиңди жаап алууга болбосун деген ушундай бир ой келди. Бул оюма мен өзүм ошол учурда суктангам. Себеби кредиттен оңой кутулуунун жолу болуп турду да мен үчүн ошол учур. Досторумдун бирөөсүнө айттым, кантип кандай кылыш керек, эмне болот деп. Алар ошол жол жобосун айтышты, биз бардык. Анан азыраак сумма менен биринчи 2,5 миң сом уттум. Андан кийин 5 миң сом кайра эле утуруп жибердим, тагыраагы рубль. Андан кийин бат эле чыгып кеттим. Мен ойной албайт экенмин деп түшүндүрүп, 2 аптадан кийин кайра жолуктук. Эгер сен биз айткандай ыкмалар менен ойносоң, бат эле утасың деп ушундай кеңештерин беришти. 2 аптадан кийин ошол күнү эле бардык. 15 миң рубль утуп алдым. Бул мен үчүн аябай бир мындай бир жагымдуу болду. Себеби 15 миң сом жөн эле шамалдан келгендей сезилди да. Ошентип бирде утулуп, айтор бир кандайдыр бир пайда көрүп аттым. Кредитимдин эле бир кайсы бир бөлүгүн жаптым ошол учурда. Ошол учурда менде толук ишеним кирди, демек мен ушул жол менен жапсам болот экен деп. Мен өзүмө өзүм сөз бергем, ушул кредитимди жаап алсам болду, буну токтотом деп. Бирок мен 120 миң уттум. Бул өтө чоң сумма болчу мен үчүн. Аябай жөн эле бирөө менин чөнтөгүмө салып кеткендей жеңил келип, ушунчалык жагымдуу болду. Менде ушундай бир ишеним болуп калган. Демек, ушундай деле тапса болот турбайбы деп. Күндөр өтүп атты. Бир күн токтоп өзүмө келип карасам, мен 900 миңден ашыгыраак 1 миллионго жакын карызда болуп калыптырмын. Мен үчүн бул аябай шок абал болгон. Себеби мен кантип мен ушундай абалга келип калдым. Мен кредитимди жаап алып эле токтотом деп өзүмө өзүм сөз бербедим беле деп. Себеби кийин ойлоп көрсөм, ошол мени ушундай азарт, соблазндар болгон экен. Себеби 120 миң, андан кийин 80 миң, айтор 100 миңден көбүрөөк дагы акча утуп алган күндөрүм болгон. Ошентип отуруп, анан досторумдан, туугандарымдан, башка бирөөлөрдөн карыз алып отуруп, алардын баарын уттуруп, миллионго жакын карызга кирип кеткен учурум болгон экен ошол учурда. Ошол учурда мен тилекке каршы аябай бир төмөндөккө баргам. Аялымдын, келинчегимдин мени жакшы көрүүсүнөн пайдаланып, алтындарын, iPhone 12 үлгүсүндөгү телефонун алдап саттырып, ошол сумманы дагы казиного киргизип салгам. Себеби менде ошол учурда мен бул абалдан чыгышым керек деген, мен кандай болбосун бул абалдан чыгам деген куру намыстык менде аябай бир күчөп турган. Жана кайсы бир учур болбосун, сөзсүз мен кайра утам деген ишеним болгон. Себеби мен буга чейин даамын татып көргөм, утуунун, утса болоорун түшүнгөм. Утуп алам, бул акчаларды кайра ээлерине кайтарам, баары жакшы болот деген ишеним мени алдыга сүрөй берди. Себеби ошол миллионго жакын акчаны мен айлыкта иштеп кутулсам, 1 жылдан ашыраак убакытта кутулмакмын. Андан көрө мен ошол жана башында кредитти ушул жол менен жабам деген эле тактиканы колдонуп, ушул казинодон тапкан акчаларым менен карыздарыман кутулам деген мүнөт менен жүрө бердим. Андан кийин бир күн менимче жашоомдогу эң бир төмөндүккө, пасттыкка барган учурум болду. Себеби мен кайын журтума тагыраагы кайнатама чалып, кызынын, келинчегимдин ооруп атканын айтып, 100 миң сомго тоорусун сурандым. Жана ал акчаны дагы казиного туруп жибердим.
Аябай ызаланып үйгө келсем, келинчегим капа болгон, абалда отурган. Себеби кайнатам чалып, кызынан сарсанаа болуп сураганда, келинчегимдин ал нерседен кабары жок болгон. Анын мага капа болуусу акылга сыярлык экенин түшүнүп турсам да, бирок мен куру намысты калтырып, мындай кечирим суроонун ордуна көңүлүн орттум. Үй бүлөбүздө алгачкы үй бүлөлүк чыр чатак чыкты. Ошол учурда 4 айлык кош бойлуу кез эле. Кош бойлуу экенин дагы эске албай, катуу көңүлүн оорута турган сөздөрдү айттым. Ошентип үй бүлөбүздөгү чыр чатак улана берди. Мен дагы деле пастыкка барып, ошол кош бойлуу кезинде жана витаминдүү тамактаныш керек, өзүнө жакшы кам көрүш керек. Ошол нерсеге бөлүнгөн үй бүлөлүк каражаттарыбызды дагы баарын ушу казиного салып бердим. Үй бүлөбүздө барган сайын чыр чатак көбөйө берди. Болгону ошол менин келинчегимдин мага болгон сыйы, сүйүүсү, ашыктыгы үй бүлөбүздү сактап турган. Тилекке каршы мен токтон алган жокмун. Менин карыздарым 2 миллионду чапчып калган ошол учурда. Ошол учурда кимдир бирөө үчүн бул сумма чоң болбошу мүмкүн, бирок мен үчүн аябай чоң болгон. Жана мени аябай депрессияга өгүттөгөн. Ошол абалдар, мен жашап аткан ошол учурлар, мен үй бүлөмө дагы, айланамдагы болуп аткан эч бир нерселерге көңүл бурбай калгам. Келинчегимдин кош бойлуу экенин дагы эске албай калган учурум эле. Бир күн аябай бир тажаган учуру болду окшойт келинчегимдин. Тайкесин менен байланышып, ошол тайкесиникинде жашап турушу керектигин айтты. Мен ага дагы көңүл бурган жокмун. Кете берүүсүн айтып, анан кайра келинчегимди кайтарып алган жокмун. Себеби ага кетүүсүнө менин дагы эле өзүмдүн акмакчылыгым себеп болсо керек. Себеби мен бул ирет өзүмдүн туугандарыма чалып, ошол кайра эле ошол пастыгымды пайдаланып, келинчегимдин ооруп атканын айтып, аябай срочно 300 000 сом жөнөтүүлөрүн айткам. Дагы эле ошол келинчегимдин ден соолугун ортого салып, ошодон кийин аябай көңүлү калган, аябай капа болгон. Мен азыркы учурда ошол карыздарымды кайра айлыкка жумушка кирип, акырындан кутулуп атам. Бирок өкүнүчтүүсү 2 жыл өттү арадан. Кыздуу болдук. Мен кызымды көрө элекмин. Кызымды колума кармап эркелете элекмин. Төрөтканадан өзүм чыгарып алганым жок, жытын жыта элекмин. Бул ошол казиного алданып деле эмес, өзүмдүн бир жеңил ойлуулугумдан келип чыккан менин жашоомдогу азыркы абалдарым. Ошонун баары себеп болду. Карыздарымдан кутулуп, үй бүлөмдү кайра кайтарып алып, жашоомдун жаңы барактарын ачкым келет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.